Точно ошону коем. Мен сага 5000 сом берем. Өзүм жаныма. 12 мага ләүзүн ертең текшерип берет. Шайлоо. Мен сага ошондой Сөзбен тартчу. Андан башка варианты жок. Мен сага 5000 сом жаныма. Жалал Абад облусунун 3 Коргон айылынын тургуну Шералы Бутабаевди коркутуп жаткан учурда жазылып алган үн интернетке тарап кетип, кызуу талкуу жаратууда. Өз айылында такси кызматын ачып, кол алдында 10 чакты баланы иштеткен Шералы Бутабаев аттуу жаран дал ушундай опузага тушуккан. Коркутуп, үркүтүп, оозго алгыс сөздөр менен сөгүнүп жаткан адамдар кол алдындагы балдарды шайлоодо бизге иштеп бер деп мажбурлап жаткан. Мекеним Кыргызстан партиясынын штабындагы балдар экени айтылууда. Көмбөйбү? 9 балам. 9 балам көмбөдү мага кара. Токто, мага кара. Сен сөз жок. Сен чыда бербесең сөз туксаң өзүңө чоң сүйлөп атканда. Мен сага 9 машина табып берем. Фит табып берем. Каладан башка машина табып берем. Чачканы коет, чачкаларды алып бересиң. Чачканы коет, аларга айтасың. Начальник любой жерде начальник. Начальник любой жерде начальник. Мына Урматтагы начальник. Мына мен сага машина табып берем. 9 машина. Сен айтасың, мындай дейсиң. Көмбөгөн балдардан алып кое аласың? Алат, бул ташта буну куда? Ал эми бул билдирүүнү Бишкек шаарындагы номер 4-гимназиянын директору Илита Пак ушул мектеп гимназиянын класс жетекчилерине жибергени айтылууда. Анда шаардын сыртында жашаган окуучулардын ата-энелерин 13-25 жана 13-52 шайлоо тилкелери жайгашкан даректери боюнча катталып, 4-октябрда керектүү партияга добуш берүүгө үндөө керектиги жазылган. Бул маалыматты тактоо үчүн аталган гимназияга барганыбызда мектеп директору иш ордунда жок болуп чыкты. Ал эми өзүн директордун окуу иштери боюнча басарымын деп тааныштырган айым анын О оператору боюнча катталган номерин ачыктады. Бул мугалимдерге билдирүү жолдогон номер менен дал келет экен. Болгону коду башка. Нет, у меня 0700 141 050. Можно я сама посмотрю, пожалуйста? Это мои контакты, я не могу. Хорошо, я не это. Минтип мугалимдерди белгилүү бир партияга кызмат кылууга мажбурлоо иштери ар бир шайлоо сайын кайталанып келген. Бул жолку шайлоодо да парламенттеги айым депутаттардын бири Ош облусунун Өзгөн районундагы номер 53 мектептин директорун коркутту деген маалымат тарап, БШК аны текшере баштаган. Мындай мыйзам бузуу фактылары боюнча маалыматтар Борбордук шайлоо комиссиясында түзүлгөн жумушчу топко жолдонгон. Бүгүнкү күнгө чейин бул сыяктуу одоно мыйзам бузуу боюнча 20дан ашуун арыз даттануулар келип түшкөн. Эгер бул фактылар тастыкталса, анда акча алган тарапта, берген тарапта айыппул төлөөгө кириптер болот. Июль айында мыйзамга жаңы өзгөртүү киргизилген. Бузуулар жөнүндө кодекси 42.3 беренеси менен толукталып, ал беренеге ылайык ошо шайлоочуга, эгер шайлоочу бирөөнүн акча каражатын алса, активдүү шайлоо укугун ишке ашыруу үчүн 1000 сом мөлчөмүндө айыппул каралган. Ал эми добушун сатып алып аткан адамга 220 миңден 260 миң сомго чейин штраф, анан 2,5 жылга чейин эркиндигинен ажыратуу. Көбүнчө Бишкектин тургундарын шаар четиндеги айылдарга массалык каттатуу же тескерисинче айыл тургундарын Бишкекке форма 2 менен которуу көрүнүштөрү күч алган. Мындай мыйзам бузуулар өзгөчө Борбор калаада көп болору айтылууда. Республика боюнча болгондо эң көп вот Бишкектен болуп атат. Же Бишкектен алып кетип атат, же Бишкекке алып келип атат. Мисалы үчүн Абай көчөсүндө 56 үйлөрдөн бир нече квартиралар бар. Ушул жакта жашап аткан эмнелерде паспорттун эмнелерин, көчүрмөлөрүн чогултуп атат. Квартальный. Шайлоо болгон сайын одоно мыйзам бузуулар катталып, убагында чара көрөбүз деген убадалар байма-бай айтылат да, өнөктүк аяктаган соң баары унутта калат. Минтип мыйзамсыз аракеттерге баргандар жазасыз калып жатканы, бул иштердин кайталануусуна жол ачууда деген пикирлер арбын. Мээрим Ташыбекова, Талант Рысов, 7 канал, Бишкек.